кантип сапаттуу айлана чөйрөнү түзсөк болот экен. Мен айтып кетипмин, мына бул жерде эми көбүрөөк айталы. Наставник, спонсор менен көбүрөөк жолугушууларды келип туруңуз. Офиске тез келип туруңуз. Товар келген күндөрү, товар келбеген күндөрү деле кандай бир сабактарды угуп калсаңыз, семинарларды угуп калсаңыз сөзсүз түрдө келиңиз. Биздин бизнес боюнча жана башка биздин коллегалардын бизнес боюнча видеолорун көрүп туруңуз. Азыр жыргал заман, интернетте үйдө отуруп интернет аркылуу көп видеолорду көрүп үйрөнсөңүз болот. Бизнес боюнча китептерди окуңуз. Акчаңызды аябаңыз. Сиз акчаңызга, мисалы үчүн айталы, акчаңызга айталы бир тамак аш алып жеп алсаңыз болот. Ал унитазга кетет. Ал эми китепти алып, китепти окусаңыз, ал билим башыңызда калат экен. Бул жерде көбүнчө китептерди сиз окуганда билим үчүн эмес, көпчүлүк учурда айлана чөйрө, ой жүгүртүүңүздү өзгөртүү үчүн окушуңуз керек экен да. Ошол ой жүгүртүүдү жана мышлениени өзгөртүү үчүн китептерди көп окушуңуз керек экен да. Бизнес мышление. Бизнес боюнча аудиолорду окуңуз. Азыр мына аудиолордо бар. Аларды көчүрүп алыш боюнча менен сурасаңыз болот, эгерде сиз ошол видеолорду, аудиолорду уккуңуз келсе. Семинар, тренингтерде катышып туруңуз, биз уюштурган. Анан бизнеске өз убактыңызды багыштаңыз. Бизнес дагы бул жаш балага окшогон. Сиз азыр балаңызга канчалык көп убакыт багыштасаңыз, бизнеске дагы ошондой эле көп убакыт багыштаган аракет кылыңыз. Ошондой сиз бизнести жасап отуруп сизде адаттар пайда болот. Сиз практикада ошол китептен, видеодон үйрөнгөн нерселериңизди жасай алат экенсиз. Ошентип отуруп сизде бизнес ой жүгүртүү жана бизнес адаттар пайда болот экен. Бирок ошол жолдо кетип атканда сиздин айлана чөйрөңүздөгү мурунку адамдар сизди чужой адам катары көрүп, сектант адам катары, өздөрү мурунку жашоодо отурса дагы, мамлекетке жалып кылып, депутаттарга жалып кылып, чоңдорго жалып кылып, айлык же шефтерине жалып кылып отурса дагы, мына бокто, сазда отурса дагы эч убакта сизди туура жолго барды деп ойбош мүмкүн. Анткени алардын ой жүгүртүүсүндө, алардын башында башка программа турат. Сиздин программаңыз болсо өзгөргөн болот. Андыктан алар үчүн сиз чужой катары көрүнүшүңүз мүмкүн. Буга түз эле караңыз. Мен да ошол жолду басып өттүм. Түз эле караңыз, акырындык менен алар дагы нормалдуу көнүп калат. Сиз алардын кеңештерин укпай каласыз, алар сизге кеңеш берип калат, анткени сиздин ой жүгүртүүңүз башкача экенин билип калышат. Анан сиз менен ошол күнүмдүк жанагы кайненесин жамандаган, жолдошун жамандаган жалыптарды сизге айтпай калат. Анткени сиздин ой жүгүртүүңүз башка болуп калат. Же сизге келсе кеңеш гана сураганы келип калат. Мына менин аялымда да дал ошондой болду. Кээ бир достору ошол мурунку мышлениеде жүргөн. Ал дайым айтышат, Дария сен башкачасың. Анткени мен менен жүрүп, мен көптөгөн китептерди окуп, мен менен жүрүп, бизге окшогон адамдар менен жүрүп, бизге окшогон адамдарды көрүп жүрүп, анын ой жүгүртүүсү башкача. Ал өзүнө окшогон умтулган адамдарды көп көрдү. Алардын ийгиликке жеткенин көрдү. Алардын өз жашоосун өздөрү түзүп алган аялдарды көп көрдү. Албетте анын ой жүгүртүүсү башкача. Тиги адамдар көпчүлүк учурда ким менен көбүрөөк жолугушат? Алар өздөрүнө окшогон бирөөнүн колуна иштеген, бир даяр жерге барып иштей койсо, ошол жерде айлыкты үмүттөнүп, качан чоңойт экен деп жүрсө, ошол адамдар менен көп сүйлөшөт. Анткени андыктан алардын ой жүгүртүүсү башкача. Эми айлана чөйрөнү өзгөртүп көнүү керек экен акырындык менен. Мына кимдир бирөө предатель дейт экен. Достор, коллегалар башында түшүнбөйт экен, түшүнбөш мүмкүн. Эмне сен каяка кирип алгансың? Эмне кандай болуп калгансың? Сен мындай эмес элең го деген. Менде да башында ушул болду. Кээ бир мурунку досторум сен мындай эмес элең го дешкен. Эмне болуп калгансың дешкен. Бирок бул убактылуу да, кийин барып көнүп калса болот. Сиздерди буга чейин ишкер катары көргөн эмес алар. Ишкер катары сизге эч качан караган эмес. Ал эми сиз бир убакта эле ишкер болуп чыга калдыңыз. Андыктан алар түшүнбөйт. Кийин барып мага ишкер катары менен жаңы ишти баштап аткан балдар, достор кеңеш сурай баштады. Анткени мен ишкер жолдо жүргөнүм көрүштү көп жылдар бою. Ата-энеңиз түшүнбөйт, туугандар түшүнбөйт, достор капа болушу мүмкүн башында, шылдыңдашы мүмкүн. Ага көңүл бурмаңыз. Анткени сиз болгон башкача адамдар менен сүйлөшүп атасыз. Сиз мындай алардын арасында марсианин болушуңуз мүмкүн да башында. Башында ал дайым эмес, сиз достордон чыгып калыңыз деп эч убакта айтпайм. Мен достордон чыгып калган жокмун. Мен достордун арасында эле жүрөм, достор менен жолугушуп турам. Бирок биз алар менен иш жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Сүйлөшсө дагы мен унчукпай эле коем, өз пикиримди айтпай эле коем. Сураса гана айтам, анткени мен айтсам алар капа болуп калат. Көпчүлүк учурда капа болуп калышы мүмкүн. Мурун ошондой эле. Кийин алар дагы мен жүргөн ой жүгүртүүгө бурулгандар көп эле болду. Акырындык менен өздөрүнүн бизнестерин ача башташты. Ага чейин алар акча анча чоң акча керек жана башка, бул бизнес чет өлкөдө кетет, сен чет өлкөдө чоң шаарларда боло турган бизнести биякта баштап алың жана башканы айтышты. Мына бул боюнча мисал келтирип кетейин. Мына Радислав Гандапас, ишкер. Азыркы учурда самый титулованный тренер России деп коюшат. Эң көп акча тапкан тренерлердин бири бул Радислав Гандапас. Көптөгөн мамлекеттерде тренинг өтөт. Көптөгөн адамдарга жана көптөгөн компаниялардын ээлерине, көптөгөн бизнестердин ээлерине кантип өсүүнү үйрөтөт жана көз карашты мындан дагы чоң масштабка чыгууга көп жардам берет. Мен өзүм да көп тренингтердин сабактарын көп көрүп жүрөм. Өтө чоң пайда алам да, ал өтө чоң көз карашты өзгөртөт, көп нерсени оңой түшүнүүгө жардам берет да. Ошол Радислав Гандапас жаңы
бизнес жолуна түшкөндө алар кандай бизнестерди куруп көрөт. 14 ишкана ачыптыр, 14 ишкананын 8 азыркы күндө Радислав Гандапас иштебесе дагы акча түшүп турат экен. Ал эми бул Радислав Гандапас болсо азыр болсо өзүнө жаккан иш бул тренинг, оратор, спикер, ошол жолду тандады, ошол жолдо иштейт. Өзүнүн жакшы көргөн жумушунда да. Ой, мне работа не нравится, как надоело, когда же отдохну деген нерсе жок анда. Ал любимым делом занимается деген сөз, мына өзүнүн жакшы көргөн иши менен занимается. Эмнеге? Анткени ал көптөгөн бизнестерди куруп койду. Иштебесе да түшүп турат. Ошондуктан ал любимым делом. Ошондо да любимое делосы чоң акча алып келет. Анткени компаниялардын ээлери чоң акча төлөгөн даяр. Биз да ошол сабактардын менин видеолорун көрүп турам. Ишке келгенде сабактарына катышкан аракет кылабыз. Кымбат, бирок ага карабастан катышкан аракет кылабыз. Ушул Радислав Гандапас өзүнүн жолун баштаганда мындай дейт экен, апасы айтат экен, сен бир нормальный ишке кирип албайсыңбы дейт. Неге апа десе, мен сен келген сайын мен коңшулар сурайт, ким болуп иштейт балаң дейт. Не деп айтышты билбейм, уялам сенен дейт. Анан айтсам, билесиң да эмне деп ойлойт дейт. Ошон үчүн айтпайм сен эмне иш кылган. Мен эмне иш кылган эмнеге уяласың, эми сен бизнес кыласың да дейт. Анан ойлонуп көрсө, албетте Союз малында анын мээсине эмнени сиңдирип койгон, ал убакта 90-жылдары бизнесмендер бул кимдер эле. Бирөөнкүн тартып алган, урдаган, спекулянт деген жаман ой болчу, алып сатар. Бир жерден алып, арзан алып бир жерге апарып кымбат сатат деген ой жүрдү. Эсиңиздеби? Ошол программа 90-жылдары көрүп калган жана 90-жылга чейин замандарды көрүп калган адамдар аны түшүнүшөт. Илгери соода жасоо уят эле. Бизнес деген бул уят эле жана бул тыюу салынган уголовный иш эле да, бул кылмыш эле. Андыктан алардын оюнда ишкер бул предатель катары кирип калган да. Ошондуктан ушундай мамиле. Ошого карабастан ал мына ийгиликке жетип атты. Анан айтат экен, ну мама, те, кто работает на зарплате, ошол айлыкка иштеп аткандар эмне сизге сизди багаарлык деңгээлде акча таба алабы дейт экен да. Ошол суроолорду берсе дагы каждый ар жума сайын келип апасы акча бербейт, алар тескерисинче апасынан акча сурайт пенсиясын. Сына үмүттөнөт деп айтат экен да. Мына ой жүгүртүүнүн эки башка натыйжасы жана ой жүгүртүү мына тоскоол келтирген. Биздин ата энебиз дагы өз убагында ар кандай программаларды алып калган. Өзгөчө мамлекеттик кызматта иштеш керек, бир жерге айлыкка барып иштеш керек, бир чоң фирмага ишке кирип алып ошол жерде иштеш керек деген программа бар аларда. Жок, өзүң бизнес башта, өзүң же опыт алгандан кийин бизнес башта деген алардын башында программа жок. Андыктан алар бизге туура кеңеш бере албайт экен. Дагы ошолордун бири мына менин атам. Менин атам мына кыргыздын көпчүлүгү илгери каякта жашаган? Чындап эле мына тоолордо, айыл жергелеринде жашашкан. Шаарга акырындык менен келе баштаган. Бул көпчүлүгү эл да, биздин элдин көпчүлүгү акырындык менен кийин мына Союз маалында чоң шаарлар чоңое баштаган, ошол жерде шаарга келе баштаган. Отурукташуу жана шаарда жашоо деген түшүнүк болгон эмес илгери, өзгөчө кыргыздарда. Мына акырындык менен келе баштаганбыз. Менин атам да мына досто айылда малчынын баласы болгон. Албетте ал малчы болуш керек эле, эгерде традицияны улантса. Бирок ага карабастан ал шаарда инженер болуп иштегиси келчү, жана горняк болуп, мына руда алтын, көмүр чыккан жерлерде иштегиси келген. Анан ал инженер болууга окууга келет, көп жылдар бою студент болуп окуйт, кошумча иштейт. Анан ар кандай квартирада жашайт. Ал убакта эсиңизде болсо, квартира өтө проблемалуу. Квартира иштеп аткан учурда дагы очередке турчу эле, сатып алууга мүмкүнчүлүк жок эле. Анан ошол жылдары мен кичинекей болсом дагы эсимде бар азыр. Азыр эстейм, чоң энем рахматты көп айтчу эле. Сен элдин балдарына окшоп берде мына май жегизип атышат, куйрук жегизип атышат, койдун этин жегизип атышат мал багып. Сен болсо шаарда жүрөсүң. Же эч нерсең жок, же үйүң жок, же эч нерсеге жетпедиң деп жаман көрчү да. Көп сүйлөнчү. Атам күлүү эле койчу. Деп эски көз карашты дегенде ойлогочу эле. Кээде спорт этет эле, кээде күлүү эле коет эле. Анан ошентип капа болот эле. Анткени анын балдарынын көпчүлүгү ошо айылда эле жүрүшкөн. Окуса да кайра айылга барып иштешти көпчүлүгү. Атам болсо шаарга көчүп кетти. Бирок кийин убакыттар өткөндө атам акырындык менен көтөрүлдү. Анан ошол чоң энем рахматы, чоң атам рахматы көп түйшүктөрүн чечип атты. Көптөгөн үй ремонт кылып берип, көмүр апарып берип жана башка кылып атты. Мына көрдүңүздөр, демек жеңип чыгуу акырындык менен экен да. Сиз болгону азыркы учурдагы ойуна эч убакта көрбөңүз. Сиз болгону перспективаны ойлоңуз, сиз каяка кетип атасыз. Сиздин досторуңуз, туугандарыңыз, ата энеңиз түшүнбөгөн менен алар кайсы жолго буруп атат, ошол перспектива барбы жокпу? Же сиз тандаган жолдун перспективасы барбы жокпу? Ошону көрүңүз да дайым. Сизде дайым тандоо бар. Же окружениеңиздин угуп мурунку жолго кайра буруласыз, же болбосо жаңы жолго бурулуп, испытание, кыйынчылык, бирок ийгилик жолуна буруласыз. Ал үчүн сиз айлана чөйрөнү акырындык менен өзгөртүшүңүз керек. Алар менен сиз эч убакта коштошпоңуз. Болгону сиз алар менен сүйлөшкөндө, жашоо жөнүндө сүйлөшүңүз. Ийгилик жөнүндө эмес, бизнес жөнүндө эмес, акча жөнүндө эмес, иш жөнүндө эмес. Алар менен болгону жашоо жөнүндө. Анан алардын албетте жааптарын убактылуу берип кетирген экен. Ал дагы сизди тескерисинче программалайт экен. Аракет кылган, жашоосун өзгөрткөн, өз тагдырын өздөрү оңдогон, өзүнүн жашоосун өздөрү оңдоп көтөрүлүп кеткен адамдар менен көрүшүңүз. Бул жерде мындай корыстолюбие десек туура эмес. Бул
Сиз албетте жакшы жашагыңыз келет туурабы? Андыктан сиз жакшылар менен бирге болушуңуз керек. Сиз азыркы учурда жаман жашап аткандарды жаман көрбөңүз албетте. Аларды болгону туура түшүнүңүз, алар ушул айлана чөйрөдө өсүп өнүп калды. Андыктан алардын ой жүгүтүсү башка да. Ошон үчүн мындай миллионерлердин бири айткан экен, кедейлерге жардам берүүнүн жолу ошолордун бири болбоо дейт экен да. Байып кетүү бул кедейлерге жардам дейт экен. Мына көрдүңүз, ошондуктан мына ушул жолду тандашыңыз өзүңүздүн колуңузда.